Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 9. Өз эркимден баш тартуу. Биз өзүбүздүн эркибизди жана жашообузду Кудайга биз аны түшүнгөндөй тапшырууну чечтик. Адамдын бир нерсени жасоого болгон каалоосу канчалык чоң болгондугу маанилүү эмес. Андан да маанилүүсү ал өз эркин жана жашоосун Кудайга тапшыра алабы же жокпу? Ушуну түшүнгөндүктөн болот. Бул суроого жооп издөөдө 3 кадамдын мазмунунун даанышмандыгын түшүндүм. Бул кадам 2 бөлүктөн турат. Мурунку жашоомдо мен бир нече жолу өлүп, жок дегенде майып болуп калышым мүмкүн болчу. Бирок андай болгон жок. Кимдир бирөө же бир нерсе мени карап турду. Кудай ар дайым менин жашоомо кам көргөнүнө ишенүүнү тандадым. Физикалык өлүмгө чейин мага канча күн берилгенин ал гана аныктайт. Эрк маселеси, өз каалоосу же Кудайдын эрки мен үчүн бул кадамдын эң татаал бөлүгү. Жетиштүү эмоционалдык азапты башымдан өткөргөндөн кийин гана мен өзүмдүн жашоомду Кудайдын эркине тапшырууга даяр экенимди түшүндүм. Багынуу бул бороондон кийинки жымжырттык сыяктуу. Качан менин эрким Кудайдыкына шайкеш келсе, менин жан дүйнөм тынч болот.